Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allah talam jardan menen bugün ikinci kiriş sözdün 3. bölüm, akırkı meselesini ötөбүз. 3. meselede al-vala vel bara деп коет. Allah talam üçün жакшы көрүү, сүйүү жана Allah talam жолуна каршы чыккан, капыр болгон адамдарга болгон чек мусулманда. Ага болгон жүрөктөгү сүйүү арналбаш керек, жүрөктө жаман көрүү болот. Мына ошонун даражалары бар. Аллахка баш ийген, пайгамбар алейхиссалату вассаламды ээрчиген, жалгыз Аллах таламдын өзүнө ибадат кылган, сыйынган адам ошондой эле Аллахка шерик келтирген, Аллахка капыр болгон, пайгамбар менен, ислам дини менен Аллахка каршы турган адамдар болгон мамиле кандай болуш керек, чек кандай болуш керек, аларды кантип жаман көрөбүз, жаман көрүү дегенде кандай артынан кадамдар барат, кандай натыйжа болот, ошону мусулман адам жакшы түшүнүп алыш керек. Себеби ушул жүрөктөгү болгон амал, тил менен болгон, ошолор менен аралашуу, себеби бул сүйүү, алар болгон чек мамилени жакшы билбесе, кандай коркунучтар бар? Мусулман адам өзүнүн ыйманын, динин жоготуп алуу коркунучу бар. Же алсыратып алуу коркунучу бар. Же ыймандан чыгып кетүү коркунучу бар, Кудай сактасын. Же чекти билбесе, ошол жака өтүп кетүү коркунучу бар. Мына ушул маселеде адашкан тайпалар бар. Такыр бул нерседен чектен чыгып кеткен топтор бар. Ушуну мусулман адам билиш керек. Себеби бул дагы таухидтен жалгыз Аллахка сыйынган адамдын Аллахтын акысына кирет. Эч убакта ыймандуу адам Аллахтын өзүнө жалгыз Аллахка сыйынып, пайгамбар алейхиссалату вассаламды ээрчип, анан ошол эле учурда Аллахтын акысын тебелеп, пайгамбар алейхиссалату вассаламга акарат кылып, анын укугун тебелеп кылган адамдар менен бирдей мамиле кылып, шыйпаңдап, аларга жүрөгүндө сүйүү болуп, ыйманга каршы келе турган нерсе. Мына ошон үчүн мусулман адам билиш керек. Аль-вала деген эмне? Аль-вала деген сүйүү. Биринчиден, мусулман адам абсолюттук сүйүүнү жалгыз Аллах таалам өзүнө арнаш керек. Дүйнөдө бардык нерсени адам сүйгөндө бир нерсеге байлап сүйөт. Байкасаңыздар, жалгыз Аллах таалам сүйгөндө Аллах тааламга абсолюттук сүйүүнү арнайт. Керек болсо биз пайгамбар алейхиссалату вассаламды сүйгөнүбүз араб болгон үчүн, же араб жарым аралынан чыккан үчүн, же ал адамдын өзүнүн касиети үчүн эмес да. Биз ал пайгамбар болгон үчүн, Аллахтын элчиси болгон үчүн, бизге ыйманды, акыйкат менен жалганды жеткирип берген үчүн, пайгамбар үчүн биз жакшы көрөбүз да. Аллахтан башка нерсенин бардыгы бир нерсеге байланып сүйүлөт. Ошондой эле биз мусулманды сүйөбүз. Алда Аллахка ыйман келтирет. Анда ыйман бар. Мусулмандар бир тууган. Биз эмнеге капырчылык жаман көрөбүз? Капырчылыкты жек көрөбүз. Себеби капырчылык ыймандан чыгара турган нерсе. Шайтандын жолу. Аллахтан оолак кыла турган, Аллах сүйгөн нерсени биз сүйөбүз. Аллах жакшы көргөн нерсени биз жакшы көрөбүз. Аллах кимди жакшы көрсө, биз ошону жакшы көрөбүз. Аллах эмнени жаман көрсө, жек көрсө, кайсы нерсени жек көрсө, кимди жек көрсө, биз да ошону жек көрөбүз. Мына мусулман адам ошондой абалда болуш керек. Алла таалам күнөөнү жаман көрөбү, биз да күнөөнү жаман көрүш керек. Алла таалам капырчылыкты жаман көрөбү, биз да жаман көрүш керек. Алла таалам ширкти жаман көрөбү, ширкти жаман көрүш керек. Жана ошондой эле Алла таалам ширк кылганды, жана ширк кылып аткан адамдардын ээлерин жаман көрөбү, капырчылык кылган, капыр кылып аткан адамдын ээлерин жаман көрөбү. Мына ошондой нерседе мусулман адам ал эми өзү үчүн кылып атат да, капыр болсо өзү үчүн да, ширк кылса да өзү үчүн да деп, мен үчүн ыйман менен капырчылык бирдей деп жүрөгүнө бирдей салып алган болбойт. Мен үчүн бидат менен сүннөт бирдей деп жүрөгүнө салып алган болбойт. Мына ушул жерде мусулман адамдын ыйманы билиниш керек. Алла таалам Куранда Тауба сүрөсүнүн 71-аятында "Вал муъминуна вал муъминат ба'духум аулия'у ба'д" деген. Момун эркектер менен момун аялдар бардык бири-бирине эмне? Аулия деген ушу жакын деген сөз. Бири-бирин жакшы көрөт деген сөз ыйман. Дагы бир хадисте "Аусакурал иман аль-хуббу филла вал бугду филла" деген. Ыймандын эң бекем туткасы, ыймандын эң бекем нерсеси Аллах үчүн жакшы көрүү, Аллах үчүн жаман көрүү, Аллах үчүн жек көрүү дейт. Өзүңдүн бир напсиң үчүн эмес, дүйнө үчүн эмес, же бир талаш тартышып алган өзүңдүн бир кызыкчылыгың үчүн эмес, же бирөө сага жакпай калса, ошол үчүн эмес. Сүйүң дагы, жек көрүүң да, жакшы көрүүң да бардыгы ыймандын негизинде келип чыгыш керек. Ошон үчүн туугандар бул аль-вала валь бара деген сүйүү, жек көрүү деген бул шариаттагы негиздерден, исламдагы негиздерден. Муну тилекке каршы бүгүнкү күндө кээ бир партиялар, кээ бир жамааттар, кээ бир топтор анан өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн колдонот да. Алар бир эрежени иштеп чыгып алат. Анан ошол эрежеге сени эмне кылат?
таандык кылат, таңуулайт. Ал эрежеге баш ийбесең, сени жек көрүп баштайт. Ал эреже шариаттанбы, шарият эми иши жок алар. Өздөрү ишинен чыгып алган мисал. Мына ушуну кылсаң сен, сага биз сүйүүбүздү арнайбыз. Сенин биз үчүн жакшысың, жакынсың деп. Эгер буга баш ийбесең, аткарбасаң, сен душмансың, сен алыссың. Сенден биз оолакпыз, сен бизден оолаксың деп. Бул ар бир партия, ар бир топ, ар бир жамаат өздөрүнүн алып барууну эреже чыгып алып туруп, ошого муну колдоно турган инструмент эмес. Мусулман адам ушу жакшы. Бул шариаттагы нерсе. Муну Алла Таалам койгон. Муну пайгамбар алейхиссалату вассалам койгон. Бир топтор коюла турган, бир адамдар коюла турган, өздөрү үчүн кызыкчылыгына колдоно турган шариаттагы термин эмес аларга. Бул исламдагы негиз. Ушул менен таухид сакталат. Ушул менен сүннөт сакталат. Ушул менен ыйман сакталат деген сөз. Ушул менен мусулман адам чекти билет. Ыйманын сактап калат, ыйманын алсыратып калбайт. Ушул менен адам капырчылыкка өтүп кетпейт, ширкке өтүп кетпейт, бидатка өтүп кетпейт. Мусулмандарга айырмаланып турат. Эмне үчүн жакшы көрөбүз? Кимди жакшы көрөбүз? Эмненин негизинде жакшы көрүп атабыз? Саясаттын негизиндеби? Же бир уурулуктун негизиндеби? Же бир адаттын негизиндеби? Же бир бизге ал жакпай калган үчүн ал бизге жакпай калды деппи? Жок, андай эмес. Ушуну койгон. Бара деп. Аллах үчүн жакшы көрөсүң, Аллах үчүн жаман көрөсүң, Аллах үчүн бересиң, Аллах Таалам үчүн тыясың. Мына ошондо адам мусулман адамдын ыйманы толук болот. Дагы бир хадис эмне дейт? Кимде ким Аллах үчүн жакшы көрсө, Аллах Таалам үчүн жек көрсө, жаман көрсө, Аллах үчүн берсе, Аллах үчүн тыйса, мына ошондо ыйманы толук болот деген. Абу Давудта келген сой хадис. Шейх Солих Фаузан хафизахуллах түшүндүрмө берип, бул дагы таухиддин укуктарынан, таухидди сактап кала турган нерсе деди. Аллахтын жакшы көргөн пенделерин биз жакшы көрүү, Аллахтын жаман көргөн пенделерине биз чек коюу. Мындайча айтканда, жүрөгүң менен жакшы көрөсүң. Жардам бересиң. Ыймандын жер бетинде орношуна, мусулмандардын саны көбөйүшүнө, жер бетинде жалгыз Аллах Тааламга адамдардын сыйынышына, ушул нерсеге жүрөгүң менен, тилегиң менен, оюң менен, денең менен, тилиң менен бүт канча мүмкүнчүлүгүң бар, ушул нерсеге сен кош көңүл карабайсың. Бир мусулман намазга келсе сүйүнүшүң керек, жакшылык таркаса сүйүнүшүң керек, күнөөлөр жер бетинде болуп атса ошого кайгырышың керек. Мага баары ни жарко, ни холодно деген мындай түшүнүк болбош керек мусулманда. Мындай чыкканда жүрөктөгү нерсесин ошо Аллах Тааламдын жакшы көргөн нерселерине бурат. Жүрөктөгү жаман көргөн нерсесин Аллах Таалам эмнени жаман көрсө ошол нерсеге бурат. Анан бул аятта көрдүңүздөр, ла таджиду кауман юминуна биллахи вал яумил ахир юаддуна ман хаддаллаху ва расула. Ушундай коомду табыш мүмкүн эмес. Мындай Аллахка ыйман келтирген адам, акыретке ыйман келтирген адамдар, Аллахтын жолунан чыккан, пайгамбар алейхиссалату вассалам жолунан чыккан, мындай чыккан Аллахка ыйман келтирбеген, пайгамбарга ыйман келтирбеген адамдарды дос тутуп, аларга жакын тутуп, ошолорду шыйпаңдап, ошолордун капырчылыгын сүйүп кетүү мүмкүн эмес. Алар мейли атасы болсун, баласы болсун, же бир тууганы болсун, жүй бүлөсү болсун. Адамдын жашоодо эң жакын ушул эле. Же ата энеси болот, же бир туугандар болот, жүй бүлөсү болот. Мына керек болсо ушулар болсо дагы деген. Мындайча айтканда, эгер ошондой жакындар капыр болуп кетсе да, ошо капырчылыгын айынан, ошол капырчылыкты сүйүп кетпе. Алардын арам кылган иштерин жакшы көрүп кетпе. Чек кой деген сөз. Ал эми бир адам башка алыс болсо дагы, мейли ал башкулут болсун, ак болсун, кара болсун, сен менен киндиктеш болбосо да Аллахка ыйман келтирген ыймандуу адамбы, сен ага болгон сүйүүң арнашың керек. Ана адамдын ыймандуулугун жакшы көрүшүң керек. Сен өлкөңөнбү, башка айылданбы, каяктан болбосун. Себеби вал муъминуна вал муъминат ба'духум аулия ба'д. Момундар, момун аялдар баардыгы бири-бирине бир тууган. Мындай айтканда ортолорунда сүйүү бар, көмөктөшүү бар, жардамдашуу бар, ульфа бар, үлпөт деп коет го. Ушул ыймандын негизинде мусулмандар биригиш керек. Эч убакта мүмкүн эмес мусулман адам акыретке Аллахка ишенип туруп, анан капырларды жакшы көрүү, ширк кылгандарды жакшы көрүү, Аллахтын таламдын жолуна каршы чыккандарды жакшы көрүп, аларды сүйүп калуу мүмкүн эмес. Ушинтип жүрөктө адам ыйманды сактап калуу мүмкүн эмес. Эй Аллахка ыйман келтиргендер, менин душманымды, душманыңарды дос тутуп, аларга жакын болуп, сүйүп калбагыла деген. Мындай чек болуш керек да. Мен ыйманды да жакшы көрөм, капырчылыкты деле жакшы көрөм, сүннөттү жакшы көрөм, бидатты деле жакшы көрөм. Мага айырмасы жок деп мусулман адам ыйман сактап жүрүшү мүмкүн эмес.
Адам сага бир кичине жамандык кылып койсо эле нафсиң үчүн тултуңдап, адам таарынып, жакырыңа ошол адамга бойкот кылып, учурашпай, саламдашпай, бир жашоодо бир дүйнөлүк бир кичинекей соодада же сенин нафсиңе жакпай калган нерседе адамдар канчалык деңгээлде чектерди коюп коет. Керек болсо бир тууганы болсо да бир акчанын айынан катташпай коюп атпайбы дүйнөлүк ишин. Бир тамак үчүн таарынып, айлап жылдай жолукпай калгандар бар. Бир кураган кекиртек үчүн, бир кураган өзүнүн бир амбициясы үчүн, өзүнүн нафсиси үчүн. Андайлар толо. Берде имандын негизинде мамиле кыл. Берсең да Аллах үчүн бер, тыйсаң да Аллах үчүн тый. Жакшы көрсөң да Аллах үчүн жакшы көр, жек көрсөң да Аллах таалам үчүн жек көр. Мусулман адам да мына ушул чек болуш керек. Антпесе Аллах сактасын, ыйманын сактап кала албайт адам. Ошон үчүн бул таухиддин укуктарынан дегени ушул да. Таухиддин акыларынан деген сөз. Аллахка болгон сыйынып аткан ыйманыңды сактап каласың. Кээ бир учурда Аллах сактасын, бул нерсени адам айырмалап алса, динден чыгып кетүүчү абалдар бар. Тили менен, жүрөгү менен, же болбосо ыйманын алсыратып алуучу абалдар бар. Денеси менен аралашуу менен, окшоштуруу менен, аларга жакындоо менен, ушул чектерди мусулман адам билип алыш керек. Аллах таалам ушинтип аларды сыпаттап келип туруп, бул Мужадала сүрөсүнүн 22-аятында мына ушундай адамдарга Алла таалам ыйманды жүрөктөрүнө бекемдейт деген. Жана рух менен аларды колдойт деген. Рух дегенде алымдар бир нече тафсирде айткан, Куранда айткан, Жибрил периштени айткан, жана бул дүйнөдө бекемдикти берип Алла таалам өз кудурети менен, күчү менен колдойт деген. Ушул чекти сактагандарды, акырет күнүнө Аллахка ыйман келтирип, жакындар болсо да ушул капырчылыкты жакшы көрбөй, ошол жака түшүп кетпей, чекти сактагандарга Алла таалам өзү ыймандарын бекемдеп, кубаттап, колдоп турат деген. Ал эми бул дүйнөдөн өтүп кетсе, акыретти бейишке киргизет деген. Алдынан дарыялар агып турган бейишке киргизет. Ал жерде алар түбөлүктүү калышат. Радиаллаху анхум орадуан, алар Аллахтан разы болушту, Аллах алардан разы болушту деген. Себеби бул дүйнөдө кээ бир адамдарды, капыр адамдар, Аллах тааламдын мыйзамын жактырбаган адамдар эч убакта Кудайдын буйругун аткарып жүргөн адамдарга разы болбойт. Алардын ачуусуна тиет, наразы кылат. Мына ошентип жашады эле Алла таалам аларды акыретке барганда өзү разы болуп, аларды да разы кылып бейишине киргизди дейт. Радиаллаху анхум орадуан. Улаика хизбуллах. Мына ушулар чыныгы Аллахтын жамааты деген. Ал эми капырлар болсо шайтандын жамааты деген. Же болбосо шайтанга көмөктөшкөн адамдар. Жер бетинде ширктин таркашына, капырчылыктын таркашына, бузукулуктардын таркашына, ал эми мусулмандар Аллахтан тааламдын буйругун аткарган, жакшылыктын таркашына, тынчтыктын таркашына салым кошкон адамдар. Анан эми туугандар, бул маселени укканда кээ бир адамдар айтпадыкпы башында тайпалар бар деп. Мисалы хавариштер, жана радикал топтор, такфириттер деген бар. Ушундай аяттарды, настарды алат дагы, мына биз капырчылык менен чек болушубуз керек экен, капырды жек көрөт экенбиз, ширкти жек көрөт экенбиз, ширк кылган адамдарды капырчылык адамдар жаман көрөт экенбиз деп туруп, анан күнөө кылган адамды жана капырчылыкка айыптагандар бар. Мамилесинде кээ бирлер өлтүрүп койгондор бар, жана деп мал мүлкүн адалдап тонуп алгандар бар. Такфириттер, хавариштер, себеби алар бир чоң күнөөнү эмнеге чыгарат? Капырчылыкка чыгарат. Анан ошонун үстүнөн барып туруп канын адалдайт, жанын адалдайт, анан мүлкүн адалдап, бүгүнкү күндө жана хавариштер, такфириттер адашкан тайпалар. Настарды алымдарга кайтарбастан, түшүнбөстөн, сахабаларга айтпастан, хадиске айтпастан үстүртөн алып туруп түшүнүп, мына ушул аятка амал кылып атабыз деп адашкан тайпалар бар. Мына ошолордун түшүнүүнө таасир алып кетпестен, адашып кетпестен, бул жерде кээ бир чектер бар. Ушу албала Аллах үчүн сүйүү кандай болот? Аллах үчүн жек көрүү кандай болот? Аллах таалам үчүн жаман көрүү кандай болот? Биз аларды жаман көрүп, кандай кадамдарды артынан кылабыз? Кандай мамиле кылабыз? Мына ушуларга азыр кыска токтолуп кетейин. Ушул нерсени жакшы түшүнүп алыш керек. Биринчиден, аларды Аллахтын душманы дедик. Аллах таалам аларды жаман көрөт дедик. Биз да аларды жаман көрөт экенбиз. Жүрөгүбүздө жаман көрүү болуш керек. Бирок ошол эле учурда жаман көрүү деген сөз бул кол салуу деген эмес. Жаман көрүү деген сөз бул аларды чакырбай кой, таштап сал деген сөз эмес. Жүрөктө жаман көрүү болот, мисалы, балаңызды элестетиңиз. Кээде балаң бир күнөө иш кылганда сен жаман көрөсүң ошол ишин. Бирок сенин балаң экенин билесиң, жакшы көрүүң бар. Бир учурда эле адамга да жакшы көрүү менен жаман көрүүнү бирдэ бириктирсе болот да.
анан туугандарыңан, жакындарыңан намаз окубай, тура мешиттерди кадамдар кыла турган болсо, бул Аллахтын душманы. Мен муну учурашпайм, саламдашпайм, барбайм, меникине чакырбайм, таштап коем деген түшүнүккө кирбеш керек. Ооба, алкаш болсо, арак ичсе, арак ичкен күнөөсүн жаман көрөсүз, бирок сиз ага жакшылыкка чакырасыз, дават кыласыз, ага жакшылыкты каалайсыз. Алардын балким түз жолго түшүп калышына себептерди аткарасыз. Биринчи маселе бул. Эмнекен жакшы түшүнүп алайлы. Жаман көргөнүбүздү шылтоолоп, учурашпай, катташпай, таштап салуу деген сөз эмес. Күнөө ишин жаман көрсөңүз дагы, амалын жаман көрсөңүз дагы эмне кылыш керек? Дават кылууну таштабаш керек. Аллах жолуна чакырууну таштабаш керек. Исламдын жакшы жактарын көргөзүүнү, адеп акылыкты көргөзүүнү жакшылыкка чакыра беребиз, түз жолго түшүп калышына себепкер болуп. Бизде мойнубузда эмне? Жеткизип коюу. Аны мажбурлап динге киргизе албайбыз. Ал Аллах Тааланын колунда. Экинчиден, аль-вала валь-бара дегенде капырлар менен келишим түзүү, алар менен кызматташууда тыюу салынбайт. Келишим түзүү алар менен. Себеби мусулмандарга ушу муктаж учурлар болот. Мисалы, кээ бир учурда бул душман тараптар эмне болуп калат? Чоң күчкө ээ болуп калат. Анан алар менен согушса, мусулмандар эмне болот? Жөн эле кырылып калат да. Бүгүнкү күндө жанагы Газаны көрүп атпайсыздарбы? Бир адашкан тайпа Хамастар келип алып туруп, мамлекет башчысына баш ийбей, өздөрүнчө чаң салып, Газаны жер менен жексен кылды да. Бүт талкалап жок кылды. Күчүң жетпейби? Алар менен мамлекет башчысы менен биргеликте келишим түзүп, мусулмандардын канын жанын сактап, тынчтыкты сактап калыш керек эле. Күчү жетпесе деле ошону кырганча, жок болгончо талкалашып, алар менен булар капырлар келишим түзгөн болбойт деп, ушундай түшүнүп алган хавариштер, ар кандай адашкан топтор бар. Эмне десе булар капырлар, булар менен келишим түзгөн болбойт. Пайгамбар алейхиссалату вассалам келишим түзгөн тарыхты окуса, түшүнөт канча деген далилдер бар. Капырлар менен келишим түзүү. Бул аль-вала валь-бараны бузбайт. Эгер келишим түзүүгө келе турган болсо, келишим түзөсүң деген. Пайгамбар алейхиссалату вассалам канча сыйрасында келген. Мушриктер менен келишим түзгөн, капырлар менен келишим түзгөн. Үчүнчүдөн, аль-вала валь-барада билип ала турган маселе. Мусулман эместерге, аларга белек берүү, аларга жакшылык кылуу, алар мусулмандарга бир жакшылык иштер кылса, аларга да жакшылыгына жакшылык менен кайтарып коюу, бул шариатта тыюу салынбайт. Аллах Таалам Куранда айтат: «Ла янхакумуллаху анилладина лам юқатилукум фид-дин ва лам юхриджукум мин диярикум ан табаррухум ва туқситу илейхим». Аллах Таалам силерди тыйбайт дейт. Силердин диниңерде согушпаган, жериңерден чыгарбаган адамдарга адилеттүү, жакшы мамиле кылууну Аллах Таалам силерге тыйбайт. Чындыгында Аллах Таалам адилеттүүлөрдү сүйөт деген. Христиан болобу, кайсы болот, бул динден башка өкүлдөрү мусулмандарга бир жардам берип, ошондой бир кызматташып атсак, ошого белек берип коюу, алар менен кызматташуу эмне болот экен? Бул аль-вала валь-бараны бузуп салбайт. Сен Аллах үчүн жакшы көрбөй койдуң, Аллах үчүн жек көрбөй койдуң, диниң бузулду деп айтылбайт бул нерсе. Айрыкча бул согушпаган адамдар да. Өлкө менен согушуп кеткен абал бар, ал башка, эки өлкө. Анан диндин башка өкүлдөрү болсо, бири-бири менен кызматташууда, белек берүүдө шарият муну тыюу салбайт. Төртүнчүдөн, бир тууганың, же балаң, же атаң, же аялың, жакының капыр болуп калышы мүмкүн. Же мурун эле капыр, сен төрөлсөң, атенең капыр болуп калган. Сен Аллах Таалам хидаят берип, исламга кирип калдың. Атенем капыр болуп калды. Эмне кылам мен? Деген суроо. Мен жек көрүшүм керек, жек көргөндөн кийин мен аны ташташым керек, учурашпашым керек, жолукпашым керек деп таштап салабы? Хавариштер ушул жерде эмне дейт? Жакындары капыр болуп кетсе, аларды болду, унутту, жоготту. Ал эми мусулман адам ата-энеси капыр болсо дагы ага жакшылыгын токтотпойт, зыяратын токтотпойт, мамилесин токтотпойт. Болгондо ошол капырчылыгына баш ийбейт, бузукулугуна баш ийбейт. Бузукулукка буйруса, капырчылыкка буйруса, Аллах Тааламдын мыйзамына каршы келген буйрук кылса, баш ийбейт да, бирок жакшылыгын кыла берет. Аллах Таалам Лукман сүрөсүнүн 15-аятында эмне дейт? «Вавассайна линсана бивалидайхи хамалатху уммуху вахнан ала вахн ва фисалуху фи амайн анишкур ли ва ливалидайка илейхил масир». Биз адам баласына осуят кылдык, ата-энесине жакшылык кылсын деп. Себеби анын энеси оорчулук менен курсагында оорчулук менен көтөрүп жүрдү. Анан эмгисти, жакшылыгын кылды,
мага шүгүр кыла жана ата энеңерге шүгүр кыла, мага кайтып келесиңер деген. Эгерде сени буйруса ширк кылууга, анда ага баш ийбегиле деген. Күнөө иште баш ийбейсиз. Балам, намазыңды ташта, кел мен менен церковке кел, мен менен келип могу кабырга сыйын, мен менен келип же Кудайга ишенбе мага окшоп десе, сиз баш ийбеңиз, бирок жакшылыгыңызды уланта бериңиз, белегиңизди бере бериңиз, учурашыңыз, саламдашыңыз, дават кылыңыз, көрсүн. Бул исламда жакшы турбайбы, мына намаз окугандан бери ушул тууганым берешен, мамилеси жакшы. Ошол туура диндеги эмес туугандарыңыз, имандан четтеп кеткен адамдар исламдын адеп ахлагын көрсүн сизден. Ана аягында не дейт? Ва сахибхума фид дунья ма'руфа. Аларга жакшылыгыңды кылып бергин бул дүйнөдө деген. Мындай чыкканда жүрөгүң менен ошол адамды жакшы көрбөйсүң. Себеби ал капырчылыкта турат иман. Бирок сен адилеттүүлүк кылып, сени тарбиялап өстүргөндүгүнөн же бир тууганың болот, ага белегиң берип, жакшылыгыңды уланта бересиң деген сөз. Ушуну жакшы түшүнүш керек туугандар. Кээ бирөө ушинтип туугандарынан, жакындарынан бир күнөөнү иш кылсат, өмүр бою саламдашпай, учурашпай, жолукпай, таштап, үзүп салгандар бар. Эмне десе мен барбак кылып атам деп. Мен жек көрүп атам деп. Мен алыстап атам деп. Амалын жек көр, жүрөгүң менен жек көр ошону. Бирок адилеттүү мамиле кыл, учураш, саламдаш, зыярат кыл. Исламды көрсүн да, түшүнсүн да. Сен алыстап жок болуп кетсең, каяктан көрөсүң ислам? 5-ден, ушул Аллах Таалам үчүн жакшы көрүү деген нерсени бузбайт. Капырлар менен соода саттык кылуу, алар менен муктаждыктарды аткаруу, опут алмашуу. Пайгамбар алейхиссалату вассалам мына ушунду сыйрадында келген. Еврейлер менен кызматташканы бар. Христиандар менен, мушриктер менен келишимдери, керек болсо жерлерин арендага берген, Хайбар ээлери менен, яхудтар менен залог койгон, карыз алган, берген. Анан бүгүнкү күндө жанагы хаваричтер, радикалдар түшүнбөп, батыш менен кызматташып атат, Америка менен иштешип атат, соодалашып атат, мындай бузду, тигиндей бузду деп түшүнбөй эле сырттан карап сүйлөгөндөр бар. Эгер ошол мусулмандардын үчүн пайда боло турган болсо, кызматташат. Бул жерде алардын дини жакшы көрүп калды деген сөз эмес да. Бул ошол эле мусулмандардын өлкөнүн пайдасына, мусулмандардын пайдасына соода саттыкта. Мына капырлар машинасын айдап эле жүрбөйүкпү? Япондордун машинасын айдап жүрөбүз, Американыкын айдап атабыз. Мына ошентип кызматташа беребиз. Бул жерде диниң алдырып алдың деген сөз эмес, алардын капырчылыгын сүйүп калдык деген сөз эмес. Бул Аллах үчүн жакшы көрүү деген нерсени бузуп салбайт. Опут алмашуу. Мисалы, аларда бир билим болуп калат, ошону барып балдарыбыз, бизде кесиптер бар, окуп келет. Же бир күчтүү жанагындай семинарлар болот, керектүү бир билим, медицина жагында барып катышып келет, техника жагында, экономика жагында. Анан ошо намаз окугадан барып келсе, ал адам капыр болду, динден четтеп кетти, сен аларга жүрөгүң ооп кетти, сен сүйүң тартылып кетти, имандан алыстап кеттиң деп айтылбайт, Алла сактасын. Пайгамбар алейхиссалату вассалам залогко койгон, карыз калган, алардын еврейлердин үйүнө чакырса барган, тамагында жеген, даже акырында өлүп калганда да бир еврейдин үйүндө эмнеси калып калган? Калканы калып калган, карыз болуп. Зыярат кылган, исламдын адеп ахлактарын көргөзгөн, төшө көлүндө жаткан еврейди барып да исламга кирип кетишине себепкер болгон. Субханалла, бүгүнкү күндө ушул ат менен кээ бир мусулмандар жакын эле киндиктеши болот, тайкеси болот, акеси болот, ошо арак ичип койгондугунан, же кредит менен алек болуп калгандыгынан, же бир күнөө ишти кылып койсо ошону үзүп салгандар бар. Түшүнбөкпүз, эгер ушул адам аябай бир авторитет болуп, кер адамдар ушундай болот, илим ээлеринен бир заманы болгон мусулмандарда. Ал адам башкалар менен сүйлөшпөй койсо, тигил адам ары ойлонуп, бери ойлонуп, бул тууганым коскам эмне болду деп, мисалы Имам Ахмадка өзү эле келген да, бойкот кылып койгондо. Бир арак ичкен адам, мен менен эмнеге учурашпай койду деп. Анан могу жаман ишин ага чейин сүйлөшпөйм десе, тиги жаман ишин тыйылып калган. Азыр күндө сен туугандарың учурашпасаң, сен деле учурашпай эле кой дейт, болду, алыстап кетип калат. Диниңдин адеп ахлагыңды, иманды үйрөнбөй калат ал адам. Болду, өмүр бою учурашпашын өтүп кетет капырчылыкта. Бул оюнда шайтан эмне кылат сизди? Сен иманың бузулуп кетет. Аллах үчүн жакшы көрүүң бузулуп кетет. Аллах үчүн жек көрүүң бузулуп кетет. Ошон үчүн алар жек көрдү, алыста бол, жолукпа, көрүнбө деп туруп сени алыстатып алат. Дават кылбайсың, жакшылыкка чакырбайсың. Бир эле учурда адам жүрөгүндө бириктирсе болот да, жаман ишин жек көр, бирок сен жакшылыгыңды уланта бер. Адам табиятында бар да ушуна. Балаңа бар, бир тууганыңа бар. Жүрөгүндө жаман көрүүдө болот, бирок сен жакшылык иштериң ага улантып кете бересиң, даватын кылып. 6-дан, ошондой эле капырлардан, китеп ээлеринен үйлөнсө болот. Билесиздер, үйлөнсө болот христиандардан, яхудтардан,
кыздарыбызды берген болбойт, бирок алардан үйлөнсөк болот. Себеби аял деген күйөөсүнүн динine чийти, ал адамдан төлгөн балдар иншалла мусулман бойдон эле кетет. Болгону шарт алар жанагындай сойкул болуш керек да. Еврей болобу, христиан болобу, китеп ээлеринен болсо, таза жүргөн болсо, анда үйлөнсө болот. Тамактарын жесе болот. Жана атай майрамдарга арналган эмес, жалпы тамактар. 7-ден аль-валбараны бузбай турган нерсе, алардын тамактарын жесе болот. Чакырса үйлөрүнө конокко барса болот. Бир атай өздөрүнүн майрамдарын эмес, мындай кошунаңыз мисалы еврей болуп калды, же христиан болуп калды, сизге билет да мусулман экенин, чочконун этин бербейт сизге. Анан бир чайга чакырып койсо, же үйүнө барбайм, бул еврей, бул христиан, тигил мындай деп такыр кирип чыкпай, жанагы эле маселеге кайтат да. Сизден эч нерсени билбей калат, Алла сактасын. Бул нерсе сыйрада мол. Окуган адамдар түшүнөт. Болгондо көрдүңүзбү, аль-валбара жүрөгүңүздө болгон алардын капырчылыгына жардам берүү, сүйүү, ошолорду жакшы көрүп кетүү, ошолордун жолун. Мисалы, динди жаман көрүп кетсеңиз, дин деген кандай буйрукту аткарыш керек, тыйгандан тыйыш керек, буларда жакшы карачы. Эч чек жок, рамка жок, каалаганын кыла берет деп ошону эңсеп баштасаңыз, уже жүрөктө эмне проблема башталды мына. Кудай сактасын. Аларга тили менен, жүрөгү менен, денеси менен, амалы менен жардам берип баштаса, андан да чоң бале башталды. Негиз нерсе ушул. Жүрөгүң менен капырчылыкты жакшы көрбө, ширкти жакшы көрбө, бидатты жакшы көрбө. Ушулардын Аллахтан жаман көргөн нерселерди сен сүйүп калба, жакшы көрүп калба ошол нерсени деген сөз да. 8-ден аларга жакшылык кылуу, капырларга. Мейли ал кошуна болуп калышы мүмкүн. Эч кайтарылбайт. Белек бер. Тамак кылсаң бөлүп кой бир бөлүгүн. Жардам берип кой, бирөө келип жардам сураса. Башка дин өкүлү болсо да көрсүн исламдын адеп ахлактарын. Айрыкча бул кошуналарга айтат. Кошуналарда болуп калса, бул еврей, бул христиан, мен барба кылып атам деп, учурашпайм, жолукпайм, бербейм, албайм деп ага өтпөш керек. 9-дан аларга зулум кылган болбойт. Такфириттер, хавариштер ушинтип акчаларын тартып алып, малын адалдаганы. Алла Таалам Куранда эмне дейт? Маида сүрө 8-аят. Ла яжриманнакум шанаану каумин аля алла та'дилу я'дилу ху акрабу литтаква деген. Силер бир коомду жек көргөнүңөрдүн айынан, же жек көргөнүңөрдүн артынан аларга адилетсиздик мамиле кылып салууга түрүп салбасын деген. Бирөөнү жек көрөм деп боло берет, буну өлтүрүп салсаң деле болот, уруп салсаң деле болот, ушак деле бер, акчасын тартып ал, каалагандай мамиле кыла бер деген сөз эмес. Алла Таалам айтат, адилеттүү болгула. Ооба, ал капыр болсун, мейли мушрик болсун, ширктин жаман көр, капырчылыгын жаман көр. Анан акчасын деле тартып алсаң болот. Бир нерсесин каршы калып алып бербей деле койсоң болот. Эмне ал капыр да? Болбойт андай, Алла сактасын. Адилеттүү болгула дейт. Я'дилуху акрабу литтаква. Мына ушул таквалык. Жек көргөнүң айынан адилетсиздик мамиле кылууга уруксат берип койбойт. Ушул рамкалардын негизинде шариат негизинде түшүнүш керек мамиле кылууну. Аллах үчүн жакшы көрүү, Аллах үчүн жек көрүү деген маселени. Анан эсиңиздерге тутуп кала тургандай кылып, негизги 4 нерсе бар. Мына ушул нерсени эстеп калыңыздар, колдоңуңуз. Биринчиси аль-валбарада ушунун негизинде айланат да, 4-өөнү. Биздин жогоруда айтып келген бардыгы ушул негиз. Биринчиси Аллах Тааланын адамды имандан чыгарып сала турган нерсе бар. Мына ушул нерсе адамда болбош керек. Бул исламдын куруп кетишине, исламдын кулатышына, капырчылыктын орношуна, ширктин пайда болушуна капырларга жардам берүү да. Мейли ичинен болсун, сырттан болсун. Ушундай кадамга адам барбаш. Кимде ким ошол кадамдарга болсо, омайятаваллахум минкум фаулайика хумуз-залимун. Ким алардан ошолорду дос кылып, ошондой кылып жак болсо, алар чыныгы залымдар, дагы башка аятта алар ошолордон деп келген. Ушул адамды имандан чыгарып салат. Мисал, капырчылыкты сүйүп кетүү, ошо капырчылыктын таркашына салым кошуу, жардам берүү, көмөктөшүү, шериктеш болуу, ошону эңсөө, каалоо, ошо ширк таркап кетсе экен, капырчылык таркап кетсе экен, мусулмандар кор болуп калса экен деген нерседе адамдын сыпат пайда болушу. Акчасы менен жардам берет, убакыты менен, денеси менен жардам берет, анан түпкүр жүрөгүндө да турат да. Ушундай болсо, бул адамды имандан чыгат, Кудай сактасын. Ички жана сырткы деген түшүндүңүздөр, экинчи түрү бар, мындай жакшы көрүү арам. Муну менен адам капырга чыкпайт, ширкке да түшпөйт, анан исламдан да ыркып кетпейт. Бул арам. Бул кандай десе, ушу дүйнө үчүн, шахватың үчүн, бир мансап үчүн, же алардан бир нерсени жетип алыш үчүн шыйпаңдап не кыласың, жакшы көрүнөсүң. Бул эмне экен? Сен капырчылыкка өтүп кетпейсиң, ширкке түшүп калбайсың, динден ыркып кетпейсиң, бирок бул кылганың арам деген сөз.
Ушул нерсе хаваристер ушул жерден түшүнбөйт да ушуну. Ушул жерден алар эмне кылып салышат? Капыргага чыгарып салат. Ахли сунна вал жамаа эмне дейт? Сен чоң күнөөгө түштүң дейт. Чоң күнөөгө түштүң. Имандан ырып кеткен жоксуң, капыр болуп кеткен жоксуң, ширкке түшкөн жоксуң, исламдан ырып кеткен жоксуң, бирок сен чоң күнөөгө түштүң деген сөз. Өзүңдүн бир максатыңа жетиш үчүн, же дүйнөлүк бир максатыңа жетиш үчүн, же шахватыңды, же бир мансапка жетиш үчүн аларга шыйпаңдап, сүйүүңдү арнайсың. Сүйүүңдү арнап, ошолорду колгон жакшы көрүүң пайда болот. Жакшы көрүүң пайдасы эмнеден башталды? Жанагы максаттарда. Капырчылык, ширктин орношу эмес. Сен өзүңдүн бир жеке кызыкчылыктарыңа айынан кирип кетесиң. 3-чү сүрөтү бар, бул уруксат берилет. Ал жанагы мажбурланган адам. Адамды кармап алып, Аллахты сөк деп айтат, же динди бирдеке деп айтып кой деп адамды ошондой мажбурланган түрдө, антпесе адамды башында баш чабып кете турган абал бар. Ошол убакта сүйлөп бирок иман жүрөгүндө тынчтыкта болсо, ал сөздү айтып кое берсе күнөөкөр болбойт. Мындай чыкканда валасы бузулду деп сөз. Аллах үчүн жакшы көргөн нерсеси бузулду, Аллах үчүн жаман көргөн нерсеси бузулду деп айтылбайт. Анан дагы 4-чү түрү бар. Бул муалят бузулбайт да. Жанагы эки өлкөнүн ортосунда посольстволордун ачышы, айттык го, пайдалардын бөлүшүү, экономикалык жактан, семинар жактан, опыттарды алмашылуу, мунун баардыгы өлкөлөрдүн, мисалы Бирма деп кой, бир өлкөдө капыр өлкө, аны жакта мусулмандар бар, ошолорго жардам берүү, ошолор менен кызматташуу, ошол жакта азчылык мусулмандарды коргоо, ошол менен документтерим ар кандай иш-чаралар өткөрүп, мунун баардыгы эмне? Аль-вала валь-бара бузулбайт бул менен. Опыт алмашууда. Ушуну кээ бир хаваристер чаташат. Өлкөнүн башчысын капырчылыкка айыптайт. Ама көрдүң мана Англия менен кызматташат. Ана көрдүңбү Америка менен иштешип атат. Ана мындай кылып атат, тигиндей кылып атат деп. Таанымал адамдардыкы да кирет. Ошондо айтпай калдым. Таанымал капырал адамдар болот, мисалы. Не деп Мадонна, Садона кээ бир таанымал адамдар, анан ал адамды ал жакшы көрүп калат да мусулмандардан. Мына бүгүнкү күндө статистикада айтып атат, ушу дүйнөдөгү жанагы ырчы чорчулардын ошону эң көп көргөндөр мусулмандар көп көрөт экен да. Жана немесинен караса, ахваттан караса. Бул деген мусулман адамдарда ушул аль-вала валь-бараны билбейт. Аллах үчүн жакшы көрүү, Аллах үчүн жек көрүү деген нерсе азайып кеткендиктен, бул түшүнүк адамдардын алыстап кеткендиктен, айырмалабай капырлардын бузук иштеринде адам жакшы көрүп калгандыгы. Бул да арам. Капыр адамдын ыры, ошонун бир кылык жоруктарын, шариатка дал келбеген нерсени жакшы көрүп калуу арам. Аны кийин мусулмандар кийинче эмнеге жакшы көрүп калат? Ошонун ырын жакшы көрүп калышы мүмкүн. Кээ бир талантын жакшы көрүп калат. Себеби бул эмнеге эшик ачат туугандар? Кээ бир айтат, мисалы мен таанымал жакшы көрүп калдым, ал бул спортту жакшы көрөт экен дейт. Анан карасаң ошонун өмүр таржымалын сүйүп, үйрөнүп барып, ал бир күнү карасаң серкипке бараткан болот тигизи, жакшы көргөн кумири. Жана Мессиге окшоп, Израилге барып, дагы бир белекет жерге сыйынып атканын көрөт. Анан ошол ширкке, капырчылыкка, диндин алсыздашына, иман түшүнүнө себепкер болот. Ошондо эшикти ачат. Ошон үчүн имандан алыс адамдарды күмүр түтүп, ошолордун өмүр баянын окуп, ошолорду туурап, адам оолок болуш керек. Муну да алымдар адамдын иманын алсыратуучу, динин алсыратуучу кадамдарга эшик ачат деп арам дешет. Андайдан оолок баргыла, ал нерсени жакшы көрбөгүлө деген. Ал эми ошол капыр адамдын кылып аткан ишин бузукусун жакшы көрүп калса анда эмне болот? Элестеткиле. Ошонун ырын, бийин, бузукулук иштерин жакшы көрүп калган болсо, бул арам нерсе. Кана Аллах үчүн жакшы көргөнүң? Кана Аллах үчүн сүйгөнүң? Кана ошондо адам караш керек. Азыр мен муну сүйөйүн деп атам, ушуну ала аталам, сүйө деп суроо бериңиз. Азыр мен муну жаман көрөйүн деп атам, чын эле ушуну ала аталам, жаман көрөбү? Чын эле ошону шариатта ушуну жакшы көрөбү, жаман көрөбү деп. Өзүңүздүн көзүңүзгө жылтыраган нерсе менен карабаңыз. Сизге кылган мамиле менен карабаңыз. Шариаттын көзү менен кара деген сөз. Аллах кайсы нерсени жакшы көрсө, мен да ошону жакшы көрөм. Аллах кайсы нерсени жаман көрсө, мен да ошону жаман көрөм. Исламда жакшы деген нерсе, мен да ошого жакшылыкка тартылам. Исламда жаман десе, мен да ошол нерседен олак болгонго аракет кылам. Жана ошол жамандыкты, ширкти, капырчылык кылган адамдар менен чек кылам деген сөз. Ошолор менен аралашып, окшошуп, динимди тарттырып албайын, иманымды алсыратып албайын, өзүмдү жоготуп албайын деген сөз да бул. Ошол чек койбоз адамдар, канча адамдар ал капырлар менен аралашып отуруп карасаң, кийин намаз жок, карасаң дини жок, карасаң атеист болуп кеткен же динден ырып кеткен. Кудай сактасын. Ушул нерсени түшүнүп алсак, алхамдулилля, мусулман адам жана хадисте айткандай Аллах үчүн сүйүп, Аллах үчүн жек көрүп, Аллах үчүн берип, Аллах үчүн тыйса, имандын даамын татат. Имандын бекем туткасын кармалатат адамда. Чек болот. Ошол менен иман сактап, бул дүйнөдө саламаттыкта, жакшылыкта, иманда өтүп кетет. Антпесе, бул маселени түшүнбөсө канча адамдар имандан ажырап, капырчылыкта, күнөөнүн үстүндө
күнөө менен соопты айырмалабай, капырчылык менен ыйманды айырмалабай, ширк менен таухидти айырмалабай, бидат менен сүннөттү айырмалабай, жакшылык менен жамандыкты айырмалабай, адам өтүп кетет. Жакшылыгын сактап кала албайт, жамандыктан оолак болуп кала албайт. Мына ошон үчүн бул таухидтин акысынан деп айткандыгы. Аллах таалам баарыбызга тавфик ийгилик берсин, жүрөгүбүзгө ыйманды берсин, ушул ыйманыбызды жүрөгүбүзгө коздосун, жакшылык иштерди сүйүп калууга Аллах таалам жардам берсин. Жамандык иштерди жек көрүп, жаман көрүп калууга Аллах таалам бизге жардам берсин. Жамандыкта иштерден оолак болууга, жакшылык иштерге жанашууга, жакындоого, ошол жүрөгүбүзгө түнөк табып, ошону бекем карманууга, жаман жолдо жүргөндөрдү жакшылыкка чакырууга насип кылсын. Жакшыларга жанаштырып, Аллах таалам баарысы жакшылык иштерде пайдалансын бизди. Ва саллаллаху тааля аля хайр халкихи ва аля алихи ва сахбихи ажмаин.